Президенттен 56-cı жарлыгы чыккан transport жолдорунун жээгиндеги мыйзамсыз курулуштарды бузуу боюнча. Андан сырткары область жетекчисинин буйруктарынын негизинде жүрүп атат. Бүгүнкү күндө Башбулак, Мады, Отсадыр айыл өкмөттөрүндө жалпысынан 500ден ашуун курулуштар бузулду. Бүгүн мына Сабай айыл өкмөтүндө иштеп атабыз, Кызыл Шарык айылында. Bundan keyin de ушул иштерди алып барабыз. Буюрса ар бир айыл өкмөттө президенттин жарлыгы аткарылат. Негизинен азыр Минтрансга караган көчөлөрдү тазалап атабыз. Бул элдерге 2-3 айдан бери эскертүүлөр берилип келатат. Элдер деле өздөрү түшүнүп, кээ бирөөлөр өздөрү эле бузуп баштап атат. Бузбагандарга биз өзүбүз келип, транспорт менен өзүбүз бузуп тазалап атабыз. Ар бир жолдун категориясы бар. Азыр мына 3-cü категориядагы жол. Bunun жолдун ортосунан ата ашилеп коет. 16 метр болуш керек. Ошого чыгып кеткен, кирип кеткен объекттерди биз мыйзамсыз деп эсептеп бузуп атабыз. Бузулгандан кийин бул жерге көчөлөр кеңейтилет. Анан жүргүнчүлөргө тоскоолдук болбош үчүн ушул иштер жасалып атат.